журналист, котормачылык. Кыргыздын гана эмес, жалпы эле түрк дүйнөсүнүн ооз-эки чыгармачылыгы жана этнографиясын изилдеп, бул багытта дың бузган окумуштуу Сулайман Кайыпов 70 жылдык мааракесин жалпы түрк дүйнөсү менен чогуу белгилеп жатат. Көрүнүктүү этнографты Кутман курагы менен куттуктагандар арбын. Министрлер кабинетинин төрагасынын куттуктоосун симпозиумга келген орун басары Эдил Байсалов жеткирди. Кыргыз этнографиясын, тарыхын, фольклорун, диалектологиясын, санжырасын, тилин, салттуу маданиятын терең билген Кыргызстандагы сейрек окумуштуусуз. Бүгүн том-том болуп жарык көргөн илимий эмгектериңиз кыргыз тилинде гана эмес, орус, түрк, англис, грек, азербайжан, кытай тилдерде жарык көрүүдө. Сулайман Кайыпов союз урап эгемендик алган Кыргызстандын реформачыл, алысты көрө билген даанышманы катары таанылды. 97-жылы Түркияга барып, Чыгыш Анатолиядагы Ван шаарындагы 100-жыл университетинде гуманитардык жана табигый илимдер факультетинин түрк тили жана адабияты бөлүмүндө профессор болуп иштеп, Ванда жашаган түпкү теги оогандык кыргыздардын тилинин өзгөчөлүгү, фольклору жана этнографиясына тиешелүү кеңири маалыматтарды топтоп, алардын ооз-эки чыгармаларын, санжырасын, тамагаш маданияты тууралуу маалыматтарды чогулткан. Симпозиумда окумуштуунун бул табылгасы көөнөрбөс мурас экени белгиленди. Бәри Türkiye halkların tarihi folkloru yönünde kımbatlı izilдөleri var. Tanımal bir kişi. Türkiye'de bäri Türkologlar anı tanıydı. Türk dünyasının öte жақсы bilgen adamlardan biri katары Süleyman Kayıpov. Uzak yıllar boyu Türkiye'de işlep, bu yerde işlegenden keyin Türklerмен abdan baylanışları tereң, dostları көп, el aralık dengelde Türk sivilizasiyasını dаңазалаған adamlardan biri de. Кылымга бергис bir gün бар деген, бұл Кыргыздын эмгеги кылымга бергис bir gün бар деген. Бұл Кыргыз улутунун өткөндөгүсүн, келечегин ушунчалык талдап берген өзгөчө чыгарма, мамлекеттик сыйлыкка ээ болгон. Сулайман Кайыпов Кыргыздын ооз-эки чыгармачылыгын терең изилдөөгө барандуу салым кошкон окумуштуу. Эл ырчылары Балык, Эшмамбет, Жеңи жок акындардын көөнөргүс мурастары боюнча изилдөөлөрү китеп болуп жарык көргөн. Башталгычтан бүгүнгө чейинки Түркия түрк адабияты антологиясын кыргыз тилине которгон. Кыргыз адабиятынын антологиясынын 2 томдугун түзгөн. Түркияда иштедим, Кытайда иштедим bir канча жыл. Ошондой эле башка өлкөлөрдүн дагы, мисалы үчүн казак фольклору, өзбек фольклору, Сибирь фольклору, ушуларды өзүмдүн изилдөөмдө дайыма колдоном. Жалгыз эле бир элдин, бир улуттун элдик ооз-эки чыгармачылыгы менен чектелип калуу жакшы жыйынтыктарга алып келбейт деп ишенем бала кезден. Кыргыз, орус, түрк тилдеринде жазылган 200дөн ашуун илимий жана илимий популярдуу макалалардын автору Сулайман Кайыпов ата-бабалар колдонуп келген айрым азыктарды даярдоо түрүн атайын патенттөөгө жетишкен. Интеллектуалдык менчик боюнча дүйнөлүк уюмдун алтын медали менен сыйланган. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.